Саламатсыздарбы, урматтуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайынын делегаттары. 21-кылымда Кыргызстан абдан оор акыбалга келип калды. Бүгүн биздин элибизде келе жаткан күрөш бул байлык менен бийлик менен эл менен күрөш болуп атат. Дош сатып алуу, бийликти бекемдетүү ушул негизги максат күрөштө. Бүгүн элибизде ошого карап туруп бир аз биздин жаштарыбыз, теңтуштарыбыз башкача жолго кетип баратат. Эмнеге мен Масалиев Исхак Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси, ушул Бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адакан Кимсанбаевич чакыруу боюнча макулдук бердим. Кыргызстанда акыркы 10 жылдын ичинде бир гана партия Бүтүн Кыргызстан өзүнүн сын пикирин ачык, жашырбай айтып атат. Болгондо деле бул баягы курук сын пикир эмес, сунуштар менен кошо берилип атат. Эгерде ушундай кылсак, бир аз өзгөрүлөт. Муну мындай кылсак, бир аз өзгөрүлөт. Бирок бир да сунушуңарды угуп да койгон жок, карап да койгон жок. Демек бул сиздер, мына ушул жерде отурган делегаттарга айрыкча айтайын деп атам, оор мезгилде, бийлик куугунту кылган мезгилде партияны колдоп жүргөн бул абдан чоң иш. Эрдик деп койсом адашпайм да. Мен ойлоп атам, биздин алдыбызда мына мен макулдук берип сиздер менен чогуу бир команда болуп келе жаткан шайлоодо ийгиликке жетким келип атат. Себеби ачык айтканда, мен 4 жолу Жогорку Кеңештин депутаты болсом деле мындай карап көрсө жетиштүү. Кудайга шүгүр. Ага жеткени бар, көрбөгөнү көптү. Бирок мен патриот болгондуктан ушул мамлекетибизде турмушубуз, элдин турмушу бир аз жакшы болуп кетсин деген оюм бар, аракетим бар. Ушул аракетимди деле эгер келерки мына шайлоодо биз жеңишибиз керек. Сөзсүз жеңишибиз керек. Мүмкүнчүлүк толук бар. Ушул мүмкүнчүлүктү биз жоготпой элге барып ачык айтыш керек да. Жакында барыңыздар билесиздер, мына азыркы парламенттен мен 21 майда арызды туулган күнүмдө арызымды жазып кызматын тапшырып кеткем. Мен 4 жолку чакырылыштын депутаты болуп туруп, мынчалык парламентке арналган сын пикирлерди уга элекмин. Мына Адакан Кимсанбаевич туура айтып кетти. Бийлик менен элдин аралыгы абдан чоңоюп баратат. Байлык менен жөнөкөй адамдын аралыгы чоңоюп баратат. Ачуулук күчөп баратат. 100 жыл мурда Улуу Октябрь социалисттик революцияда ошол себептен төңкөрүш болуп өзгөрүлүп, бийлик алмашкан болчу. Ким билет, биз деле ошого жакындап калгандырбызбы? Элдин чыдамы чексиз эмес да. Мен сиздерди баарыңыздарды чакырам. Мына эгер бир команда болуп, азыр бүгүн курултайга бекиткенден кийин биз баарыбыз бир багытта иштеп, негизи программанын пункттары мен толугу менен кошулам. Ачык айтып коеюн, 2010 жылы конституциялык реформа болгондо партиялык тизме жакшы деп мен колдогон болчумун. Бирок эки чакырылыш депутаттарын көрүп туруп, сапатын көрүп туруп, мен ичимден оюмду өзгөрттүм. Биз ката кетирдик. Балким Батыш Европада бул керектүү нерсе. Алар да оңой экен да. Алар байлык дайыма 30-100 жылдан бери бөлүп алган. Бийлик жөнөкөй жумушка эч качан тийбейт. Алардын оозу жабылган. Ошондуктан биз ушул багытка эгер барсак деле 50-60 жылдан кийин барсак, балким ушул туура болот. Мен 2 жолу Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаты болуп, бир мандаттуу округтан 13-14 киши менен күрөшкө чыгып, мени кадамы жайыл депутатка жеткирген болчу. Мен 1000 мерте ыраазымын ага. Балким көпчүлүк шайлоочулардын үмүтүн ишке ашырбасам деле аракеттер жасадым. Ошондуктан эгерде сиздер айткандай программаңыздарда бекиткениндей, ушу бир мандаттуу округ принципке өтсөк, ошондо эл шайлаган депутаттын аты болот. Мен 5 жыл Жогорку Кеңештин депутаты болуп, 120 депутаттын тарынбасын мага. 40-50-шінің атын да билбейм, фамилиясын да билбейм. А сиздер 120-нын 100-ін билбейсиңер да. Андай болбош керек да. Депутат бул элдин адамы. Келгиле, ушул жеңишке жетели барыбыз чогуу. Ушул элдин ишенимин аткаралы. Мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүктү биз алышыбыз керек. Ийгилик каалайм сиздерге.